İki конкурсантыбыз Нурадил Жээнбеков экен. 9 жашта Бишкек шаарынын Октябрь районуна караштуу Каражыгач орто мектебинин 3-классынын окуучусу. Андан тышкары Жумамедин Шыралиев атындагы номер 6-балдар музыкалык мектебинин 2-классынын окуучусу. Көптөгөн кароо сынактарга катышкам деп жазган экен. Саламатсыңбы Нурадил? Саламатсызбы. Биздин студияга кош келипсиң. Рахмат. Бул сынакка чейин кайсы сынактарга катыштың эле? Мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктанам деген конкурска катышкам. Обон деген конкурска катышкам. Ал жерде кандай орундарга ээ болдуң? Обондон гран-прини алгам, мен Кыргызстандыктан 1-месте алгам. Азаматсың. Көптү үмүттөндүргөн конкурсант экен. Кайсы чыгармаларды аткарып бересиң бизге? Ниязалы келдердин эркегүсү. Кичине үстөлдүн отургут орундугунун чекесине кырына отуруп, кырына. Берирээк отуруш керек экен. Берирээк отурсаң, дагы берирээк отур. Даярбыз, Баштадык. Азаматсың. Дасыккан эле комузчуларды ойноду окшойт, Насибе же, сизде сөз. Нурадил, аябай таланттуу бала экенсиң. Канча жылдан бери комуз чертесиң? 4 жылдан бери. 4 жашымдан баргам да. 4 жашыңан баргансың. 5 жылдан бери чертет. 5 жылдан бери чертеткен ошондо. Аябай өзүңдө да бир Кудай тааламан берген бир жакшы өнөрүң, талантың бар жигит экенсиң. Устатың ким? Эмиль Эсеналиев. Эмиль агай. Жакшы экен. Негизинен өзүңдө айтып атпаймынбы? Кудай тааламан берген жакшы өнөрүң, талантың бар экен да. Аябай баягы жакшы нерсе жүрөккө жетет да. Сен баштаганда эле биздин жүрөгүбүздү эзип чектиң, азаматсың.
өнөрүң өркүндөсүн, ийгилик каалайм. Бул келиндердин эркек деген күбө аябай чоң күбө. Тим эле ошол күбөнү аябай кайрыктарын жеткирип, тим эле өзү ушунчалык баягы күбөлөрдүн ошол кайрыктардын ар бир кайрыгын дыккаттык менен тим эле салмактап сонун ойноп атасың да, жорголотупчу. Азаматсың. Экинчи күбөсүн дагы анан ойносо, анан баасын берели. Биргеликте. Закир байке. Баракелде. Азамат ийгилик экинчи күбөңдү аткарабы. Кийинки күнгө кезек берели. Даярбыз, баштадык. Азаматсың Нурадил. Азаматсың. Закир байке, сизден баштайлы. Кандай бааладыңыз, кандай сунуш пикириңиз бар? Баалаганда эң биринчиден ата энесине, анан устатына алкыштар болсун. Ушул күбөнү үйрөтөрдө дагы ушу жеткирип үйрөтүп, ушу күбөгө түшүнүк берген, кайрыктарына түшүнүк берип үйрөткөн устатына алкыштар болсун. Анан кийин өзү дагы албетте ушул үйрөтүп аткан нерсени туура кабыл алып, үйрөнүп, ошону үндү уга билип, черттүү ыкмалары бардыгы сонун. Келечегиң кем болсун, келечектеги чоң залкар комушчулардан бол, көп күйлөрдү чыгар, кыргыздын күй сандыгына көптөгөн күйлөрдөн кошуп, кыргыздын улуттук маданиятына, өнөрүнө салымыңды кошкон кыргыздын кыраан жигиттеринен бол. Бар бол, 2 күбөсүнө деген ондогон балдарды койдук. Азамат, баракелде. Бир 10 жылдан кийин сиздин ордуңузду басчу эле болмокчу болот окшойт, Эми орунду баскан мен өзүм кичинекей кезимде элестеп отурдум да. Кичинекей кезимде аткарган күйлөрүмдү, ошо 6-7 жаштарда, 8 жаштарда ий барат, ушундай бир чоң күйлөрдү аткарчу элек. Эми аны эл баалайт го, ким кандай деңгээлде аткарганыбыз. Мен дагы ошол өзүмдү элестеп отурдум, аябай мындай бир ностальгия деп коебу. Ушундай бир жакшы сезимдерди тартуулады. Баракелде Азамат. Бул
биздин ордубузда эмес, чоң Карамолдо Ыбырай атай аталардын ордун баскан чоң залкарлардан болду. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Насип эже. Мен ошол Закир айткан жакшы тилектерге кошулам. Келечегиң кең болсун, алтыным э. Азыртадан ушундай чертип атасың, буюрса келечегиң кең сенин. Ошол комузуңду таштабай, жакшылап заниматься этсең, сенден чоң комуз чыгат, алтыным. Эң негизгиси жалпыланбаш керек. Эң негизгиси жалпыланбаш керек.